Улуттар аралык достукту жана ынтымакты бекемдөө максатында кыргыз-өзбек жаштары арасындагы фестиваль Кадамжай районунун Көтөрмө айыл аймагынын Көкмойнок жайлоосунда болуп өттү. Кыргыздын нарк населин, каада салтын, үрп-адатын, эки өлкөнүн ынтымагын улоо боюнча көргөзмөлөр көрсөтүлдү. Кыздарды ушундай ырымы бар экен, өздөрүнүн каада салты бар экен. Каада салттарына, улуттук кол өнөрчүлүктөрүнү чагылдырганга аракет кылдык, эми жайлоо болгондугуна байланыштуу. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз эки элдин ынтымагын, достугун бекемдеген дал ушул атайын уюштурулган Кыргыздын улуттук нарк населин, нарктуулугун баалаган улуттук тамактары менен бизди тосуу алдында турат. Биргеликте көрөлү, кандай оюндар бар экен. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы. Эмне оюн ойноп атасыңар? Тогуз корго. Аны кантип ойнойт? Тогузтадан тизип алып ойнойт. Кана ойноп көрбөйлүбү? Бул тузбу? Туз кандай? Туз мындай. Бул жактан бир неме аласың да, мындай. Өзүңө бу таш түшүп, мына өзүң немеңе түшөр, казаныңа түшө берет да. Казанга. Бул оюнду дайыма ойноп турасыңарбы? Чалапты ичпеген жан болбосу керек. Өзгөчө кыргыз жыттанып турган бул жакта кымча белдүү кыргыздын кыздары чалап менен бизди тосуу алдында турат. Кандайсыңар? Жакшы. Ичеликпи? Ооба. Чалап Көкмойнок жайлоосунан бул жакта биздин эжекебиз даярдап да катат окшойт э, даярдап атасызбы? Ооба. Айранды үйдөн алып келип, бул гүп деп коет, ата бабаларыбыздын калган илгери чоң энелери жайлоодо бышкан. Ошо гүпкө майын алып, чабатыга берип бердим. Эжелер чабатты даярдаштат кыргыз үйдө, а мен болсо силерге чалап коюп берейин. Бунун эмесинен курут жасадык. Куруттарды чийге илип жасадык. Сонун ичип дамын биргеликтик көрөлү. Локалда сүзмөсү. Азыр келдим, сатып кетип калсалар десем. Курут жайыштат кыздар. Курут кылып атышат окшойт э бул жакта. Кыздар куруту даярдап коюштулар. Куруту даяр кылдыңарбы? Ооба, даярдап койдук. Кантип даярдадыңар муну? Тоголотуп, башкача? Сүзмөнү чукур табакка салып туруп, ага тузду кошуп туруп, ошентип тоголот. Дамын көрсөк болот, тузу бар да э мунун? Ооба. Көптөн бери эле курут даярдап жүрөсүңөр да негизи. Үйүңөрдө деле Ооба, даярдайсыңарбы? үйүбүздө даярдап жүргөн. Биз ушул жерде майрамга катышып, элдик салт, ата бабаларыбыздын, умай энелерибиз салт колдонуп келген 5 баланы 5ке бөлөө салтын көргөзүп бердик. Мында баланы 5ке бөлөрдөн мурда бешикти ала салап, арча менен ысырыктап, бүт жакшылыкка үндөп, анан баланы бешикте биринчи ашык салып, ашыкты салып, турмушта ашык жолу ачык болсун, ашыгы алчы болсун деген жакшы кеп сөздөр менен балага жакшы бата тилек менен ак өргөсүнө секин бөлөйбүз. Бешикке бөлөрдө баланын бешик эгеси келди, күчүктөрү качкыла деген жакшынакай сөздөр менен биз 5 бала тынч укташы үчүн менин колум эмес, умай энелердин колу деп биз баланы 5ке бөлөйбүз. Ак өргөсү кут болсун. Ар дайым жакшы. Жүрүңүздөр, рахмат. Азыр болсо бул жакта эки улуттун бири-бирине болгон ынтымагын, алган эмес махабатын дагы бекемдөө максатында эки улуттан кудалашуусун көрсөтүп жаткан учур экен. Кандайсыздар? Тойгут болсун, кудагулдук болсун дечи эле. Жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Той болуп атат бул жакта. Албатта той болуп. Кыз аты той болуп атат. Биз кыздарды узатканда аталардан калган салтыбыз бар. Кызга насаат сөздөрүбүздү айтып, барган жеринде баралуу салттуу, үрп-адаттуу, кайнек кайнтаны сыйлаган, жакшысын жашырган, жакшысын ашырган, жаманын жашырган кыз келиндерден болуп жүр деп
кызды даярдап жаткан мезгилибиз. Биз эки өлкөнүн ынтымактыгын бириктириш үчүн бул жакка Токтогул мектебинин жигиттерине кызыбызды узатабыз. Булар куда эжелер. Биз күйөө томо кудалар. Куда кулдук болсун деп ошон үчүн. Куллуу рахмат, куллуу. Кызды ымандуу, када салттуу, адеп акылактуу кыз келиндерден бул деп кызды узатабыз. Машкан колдор ажырашпасын, жакшы ырыскершиктүү жаштардан болсун деп бата берилет. Эми кызыбызды ушинтип эле алып кетип кала турбайбы, Эки элдин ортосундагы, ошондой эле Кыргызстан Республикасы боюнча 7 тубандагы жаштардын башын бириктирип, жаштардын арасындагы ишмердүүлүктү активдештирүү максатында иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана республиканын булуң бурчунан келген жаштар, Өзбекстандан келген делегациянын катышуусунда өттү. Максаты эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Ураның ким? Улутуң ким? Улутуң? Улутуң ким? Ай алдында дайранын салқынынан бүткөн ким? Аламдагы ай күндүн жаркынынан бүткөн ким? Түмөндү көрсө качпаган, түйүш өлтүп кызы каштаган баатыр. Көптү көрсө качпаган, көркөмдү кызы каштаган баатыр. Көктөн түшө калгандай, көркү күчтүү аркандай баатыр. Атпай кыргыз элинде, окса дагы белинде, калдырып көз канат, желдей күлүк минген ат, кызыл кырга колунда, калың жол болсо, кара барсын айланган, балдары батыр кыргыздын, өрдөйүн оңдошкон, айтылбаган ишин көп, арыгынан семиз көп, жалкысынан эгиз көп, кептиринде жеке көп, ургусунда кылса көп, кадырканшыма каралаш, тойдун жери алато, тамашага ылайык тойдун жери алато, сенде жер барбы? Ошо кыргыз эле деген өңдүү эл бар. Мына ушундай кызыктарга бай болгон бүгүнкү кыргыз өзбек достугун бекемдеген фестивалыбыз өзгөчө жамгыр менен коштолуп жыйынтыкталып отурат. Шарлотта Эшматова, Расул Ахматов, бизден эч кайда алыстабаңыздар.